Ички дүң өнүм өскөн сайын жарандардын реалдуу кирешеси да көбөйүшү керек. Бул өкмөттүн алдында турган негизги милдет. Президент Касым-Жомарт Токаев муну өкмөттүн кеңейтилген жыйынында айтты. Казакстандык серепчи Айбар Олжаев бул башкаруу парадигмасын өзгөртүп, мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин күчөтөөрүн белгилейт. Өкмөт жумусунун KPI Өкмөттүн ишинин KPI-лары негизги тапшырмасы макроэкономикалык көрсөткүчтөн калктын реалдуу жыргалчылыгына карата болот. Эгерде калктын абалы жакшырса, анда өкмөт иштейт деген сөз болот. Буга чейин мындай парадигма, тагыраак айтканда жалпы KPI-да болгон эмес. Демек, жалпы өкмөттүн жыйынтыгын талдоо 2026 тарта өзгөрөт деп айтсак болот. 2026 жылдан баштап өзгөрдү деп айтсак болот. Өкмөттүн алдындагы дагы бир артыкчылык инфраструктураны өнүктүрүү, стратегиялык жолдордун курулушун аяктоо, жаңы өндүрүштөрдү ишке киргизүү, инженердик тармактарды жаңылоо. Серепчилер мунун баары Казакстанды Евразиянын индустриалдык жана логистикалык борбору катары бекитүүгө жаңы дем берерин айтышат. Инвестор приходит только... Инвестор каражаты корголуучу жерге гана келет. Башкача айтканда, салган каражатты акталарына ишенимдүү болушу керек. Бул жагынан өлкөбүз аймакта алдыда келе жатат. Инвесторлордун кызыкчылыктарын коргоо механизмдери өркүндөтүлүп жатат. Мунун артында жаңы жумуш орондары турганын эске алышыбыз керек. Мисалы, Караганды облусундагы Саран шаарына инвестиция тартуунун мүмкүнчүлүгү чоң. Ал жерде дөңгөлөктөрдү чыгаруучу завод курулду. Автобустар чогулат. Центр Карагандинской области.